Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон жолугушту. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн Аксай менен Варух айылдарынын чек арасында жолугушуп, чек арага жакын жайгашкан айылдын элдери менен сүйлөшүштү. Президенттин басма сөз кызматы эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусу Исфара шаарында, андан соң Чолпон Ата шаарында уланаарын билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал менин жеке көзөмөлүмдө турат. Баткен облусунун чек ара аймагындагы кырдаал менин жеке көзөмөлүмдө турат деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Баткен облусунун Аксай айылында Баткен облусунун айылдарынын тургундары менен болгон жолугушуусунда. Мамлекет башчысы аксайлыктар менен Тажикстандын Исфара шаарына бара жатып жолугушту. Президент укук коргоо органдарына, куралдуу күчтөргө, бардык министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине тийиштүү тапшырмалар берилгенин эске салды. Тажик тарап менен биргеликте көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында кырдаал турукташты. Баткен облусунун чек ара аймагында ички иштер органдарынын жана мамлекеттик чек ара кызматынын кошумча күчтөрү жиберилди. Өткөндөгү силер менен жолугушуудан кийин бул иш ыкчам түрдө аткарылганын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми чек ара аймактарын көзөмөлдөгөн патрулдук иш туруктуу негизде жүргүзүлөт. Чек ара толугу менен биздин көзөмөлдө турат деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин саны чек арага жакын айылдардын аймагында бир кыйла көбөйтүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле президент чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу жергиликтүү тургундардын пикирин укту. Папан суу сактагычына түшүп кеткен 31 жаштагы адам изделип жатат. Кара Суу районунун Папан айыл аймагындагы Папан суу сактагычына түшүп кеткен адам изделип жатат. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда дарыяга 1988 жылы туулган жаран түшүп кеткен. Аны издөө иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 12 куткаруучу тартылды. Кыргызстан сапатсыз жана экологияга зыян келтирүүчү күйүүчү майды колдонуусун улантышы мүмкүн. ИАИПтин талабына ылайык быйыл 12 августтан тарта биздин өлкө К4 классынан төмөн болбогон майды экспорттошу керек. Ал эми 2021 жылдан баштап бул көрсөткүчкө ылайык күйүүчү майды өндүрүшү керек. Бирок Кыргызстанда мунай иштетүүчү заводдор жаңыланууга дале даяр эмес. Андыктан экономика министрлиги ИАИПтин комиссиясынан дагы 2 жыл убакыт берүүнү суранууда. Азыркы тапта К4 классына Кыргызстан гана өтө элек. Андан улам Россия жана Казакстан май заводдору уулуу заттарды бир топко көп бөлүп чыгаруучу майды республикага ташуусун улантууда.